13-сентябрда Бишкек шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык келишим уюмунун саммитине Өзбекстан президенти Ислам Каримов келди. Манас аба майданынан аны Кыргыз премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев тосуп алды. Президент Алмазбек Атамбаев Ислам Каримов менен Алы Арча мамлекеттик резиденциясында жолугушуу өткөрүү пландаштырылды. Андан соң тажик президенти Эмомали Рахмондун учагы да конду. Аны Жантөрө Сатыбалдиев тосуп алды. Президент Алмазбек Атамбаев Эмомали Рахмон менен дагы Алы Арча резиденциясында жолугушту. ШКУ саммитине байкоочу катары катышуу үчүн келген Иран президенти Хасан Роухани бүгүн Бишкекте бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Иран элчилигинен маалымдашкандай, Роухани Россия жана Кытай президенттери менен жолугушат. Анда эки тараптуу аймактык жана кызматташтык маселелери талкууланат. Ошондой эле Кыргызстанга Ооганстандын президенти Хамид Карзай да келди. Аны премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев министрлер тосуп алды. Аны менен бүгүн Алы Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев жолугуп, аймактык коопсуздук маселеси боюнча сүйлөштү. Ошондой эле Манас аэропортунан өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Монголиянын президенти Сахи Агин Элбекдожду тосуп алды. Ал атайын учак эмес, кадимки жүргүнчү түшүүчү рейстик учак менен келди. Белгилей кетсек, Монголия ШКУ уюмуна байкоочу катары катышат. Ал эми уюмдагы 5 байкоочу өлкөнүн катарында Индия тышкы иштер министри менен Пакистандын премьер-министринин кеңешчиси да келди. Ал эми Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин ШКУ саммитине катышуу үчүн кечээ Бишкекке учуп келген. Адегенде литрлеп куюп алып туруп, менимче буну бөтөлкө тапкычы, аны кайра бөтөлкөлөргө куюшат. Биринчи 300 литрликке даярдайт экен, анан моундай, анан мындай. Эми өкүнүчтүү жери бул марганцовка бул улуу зат. Бул спирттик ичимдиктер атайын заводдон чыгарылган эмес. Булар кадимки жөнөкөй сатуучунун эмгеги менен жасалган арактар. Медицинада колдонгон марганцовка менен спирт кошулмасы жана ар кандай жыт берүүчү кошулмалардан жасалгандыгы шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин иликтөө ишинде аныкталган. Иликтөөнүн жүрүсүндө 850 ар кандай үлгүдөгү бөтөлкө жана 900дөн ашык акциздик марка табылган. Бул арактарды, ичимдиктерди жасалмак экенин билүүгө көп деле кырак адамга баягы талап кылынбайт. Эгерде бул ичимдиктерди могу аңтарып көрө турган болсок, ичинде ар кандай белгисиз заттагы баягы нерселер жүргөндүгүн байкоого болот. Азыр эми бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин негизинде кылмыш иши козголуп, бул ушундай жасалма арактар жасоону уюштурган 39 жаштагы Ош шаарынын тургуну аял киши убактылуу кармалчага киргизилди. Кармалган жаран учурда шаардык иликтөөчүлөр тарабынан иликтөнүүдө. Мындай кылмыш жасаган адам Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Спирт ичимдиктеринен жабыр таткан адамдар өтө көп. Бул өтө көп. Баягы Ош шаарынын аймактарында спирттик ичимдиктердин кесепетинен жумасына 3-4 адам ууланып кайрылышат. Дарыгерлердин айтымына караганда, жасалма спирттик ичимдиктерге көбүнчөсү химиялык кошулмаларды кошкондугу өзгөчө кооптуу абалды туудурат. Эми, конечно, любой эле ушундай баягы химиялык зат организмге бул уулуу деп эсептелет да. Определенный bir өлчөмдө, может биз определенный bir өлчөмдө иштетебиз да, марганцовка медициналык каражат катары баягы промывание желудкага баягы слабый раствор кылып баягы кылабыз. Бир аз өлчөмдө бул акырын чыгарылып кетет. Но бул күнүгө эгер күндө ушундай баягы кылып адам употреблять эте берсе, анда бул баягы боорго, бөйрөккө бул зыяны өтө чоң. Марганцовканы делечи, ашказанга деле баягы гастрит ооруларын чыгарат. Боорго эгер күндө ошондой баягы ичимдиктерди ичкен адамдын барып токсический сироз печени деп коет. Баягы ошол баягынын токсин болот да, баягы марганцовка химиялык заттар, ошолор барып баягы сироз оорусун келип чыгарат да. Андыктан дарыгер спирттик ичимдиктерди оозго алуудан өзгөчө маани берүүнү сунушташат. Зыйнап Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Жасалма арактарды чыгарбоо үчүн биздин күч органдарыбыз ошолго тыюу салыш керек. Бем жакшы аракет кылса, эмелер ушул арактар эме спиртной эме боюнча карагандар, ошо сертификат берген компания эмелер, ошо мамлекет ишканалары жакшы аракет кылып өздөрү караса, ошону нормально болсо керек. Жасалма арактар чыгарбоо үчүн ошо күч органдарды жакшы эме кылса, жакшыраак текшерип, арак заводдорду жакшыраак текшерип эме кылса, мен үчүн ал нерсе жоголот го дейм. Укук коргоо органдары бүтүн Кыргызстанга тыюу салып койсо, менимче туура болот.
Bunun мындай спирттүү ичимлерди жок кылыш үчүн самодельный самопалдарды жесткий закон керек. Контролирующий органларды ужесточить кылыш керек. Көпөйтүрүш контролирующий орган. Азыр защита прав потребителей дегенде вообще неме иш кылып, көмөптөн эч ким билишпайт. Илгери баягы сайын убагында народный контроль деген болот эле. Народный контрольду мамлекет контроль кылып турат эле. Народный контроль мына ар бир районда, ар бир облуста болгон, алардын айткан деген болот эле. Азыр деле ошондой болсо, порядок кылып койсо болот. Бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылынын кызматкерлери жол кырсыктарынын көбөйүүсүн алдын алуу үчүн бүтүндөй коомчулук күрөшүү керек дешет. Алардын айтымында буга чейин бул коомдук фонд тарабынан атайын долбоор түзүлүп, анын негизинде Ош жана Жалал Абад облустарында атайын жол угушууларды өткөрүшкөн. Долбоор ишке ашырыла баштагандан тарта айдоочуларга жана жол жүргүнчүлөргө ар кандай түшүндүрүү иш-чаралар өткөрүлгөн. Алар 2 айга түзүлгөн долбоордун жыйынтыгын маалымат жыйынында чыгарышты. Иш-чарага Ош шаарынын жана облустук жол күзөт кызматкерлеринин салымы зор дешет. Biz брошюра чыгардык. Эки түрлүү брошюра. Бир брошюра это нарушения водителей, которые они должны получить в случае нарушения автотранспортных, в случае нарушения дорожного движения, правил дорожного движения, какие штрафы. И второй, какие улардын укугу бар. Работник ГАИ токтотсо, ондай кандай укугу бар. Но мен айтып кетишим керек. Бұл біздің проекты вообще хорошо восприняли органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы прокуратуры, органы ГАИ. Они хорошо восприняли. 10 сентябрь күнү Жалал Абад шаарындагы Менин Кыргызстаным деген аталыштагы иш-чара болуп өттү. Элдерди достукка жана ынтымакка чакырган бул иш-чара Ынтымак КРТРКсы жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 10 башкы башкармалыгынын түштүк бөлүмүнүн демилгеси менен өткөрүлдү. Бул 10 башкы башкармалык жасап жаткан ишкер ушул Ынтымак КРТРК компаниясынын биргеликте бул аябай эле жакшы күнүмдүк биздин иш аракетибиз болуп калыш керек. Бардык адамдарды чакырып кетет элек. Ушул жөнөкөй эле күнүмдүк жашоодо, ушул өзүбүздүн кварталдарда жашап атканда, өзүбүздүн кол иштарында жашап атканда, балдарга тарбия берип атканда, той топурларда сүйлөп жатканда, ушул элди бир аз да болсо тынчтыкка, боорукерликке жана жакшы өзүн алып жүрүүгө үндөп келсеңиздер, ушул самалыкка кошкон аябагандай бир чоң салым болот эле сиздерден сурап кетебиз. Иш-чарага расмий өкүлдөр жана Жалал Абад шаарында жашаган түрдүү улуттун өкүлдөрү катышты. Улуттар ортосундагы достукту бекемдөө, маданий мамилелерди жакшыртуу жана саясий туруктуулукту сактоо тууралуу пикирлер орун алган соң концерттик бөлүмгө орун берилди. Ар түрдүү тилде жаңырган ырлар аркылуу патриоттуулук, достук жана махабат тууралуу чакырыктагы ырлар жаңырып турду. Бул иш-чаранын эң негизги идеясы эл аралык биримдикти биргеликте чакыруу дейт Ички иштер министрлигинин 10 бөлүм башкармалыгынын өкүлү. Биздин койгон жыйындын темасы Мекени Менин Кыргызстан аттуу тема. Бул болсо жалпы элди бир Кыргызстандын эли деп чакырууга келип, элибиз, жерибиз, динибиз жада калса, мөрзөбүздө бир деген немеде жалпы элдер маанай ашылып, күлүп жайнап кетишти. Биз бир гана бул жерде Жалал Абад областынын борборунда өткөрүш эмес, Жалал Абад областынын 12 райондон дагы өткөрмөкчүбүз. Эскерте кетсек, Менин мекеним Кыргызстан акциясы 10 бөлүм башкармалыгынын түштүк бөлүмү менен бирге Ынтымак КРТРКсынын жамааты тарабынан Ош шаарынын Шарк айылына жана Баткен облусундагы Айдаркен районунда өткөрүлгөн. İxtiyorman degan birgina so'zni aytish uchun kerak qancha kuch chidam, garchi baxt so'zlarning eng yoqimligi, garchi tursa hamki tilning uchida. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин өзбек тили жана адабияты кафедрасынын студенттери акын Шахмат Рахмондун элесине арналган эскерүү кечесин өткөрүштү. Эгер Шафкат Рахмановдун көзү тирүү болгондо быйыл 63 жашка толмок. Бирок ал оорунун кесепетинен 46 жашында дүйнөдөн кайткан. Ал кыска өмүр аралыгында адабият тарыхында өзүнүн өчпөс изин калтырып кеткен. Шавkat Rahmon 20 asr ikkinchi yarmi o'zbek she'riyatini
bir porlagan, chaqnagan yulduzlaridan biri edi. Chunki Shavkat Rahmon ijodi shu she'riyatimizga yangicha ohang, yangicha uslub, yangicha bir ko'rinish olib kirdi. Yo'ldir bu nafsning botqog'i emas, qilishning damiday chaqnagan yo'ldir. Bu yo'lga yuzingni burishdan avval o'ldir, ichingdagi xoinni o'ldir. Adabiyat izildoочулар тарабынан 20-кылымдын эң улуу акыны деп эсептелген Шавкат Рахмон жүрөк издери жана гүлдөп жаткан таш сыяктуу китептердин автору. Мындан сырткары ал котормочулук менен да алектенген. Анын ырлары акын Кармышак Ташмаев тарабынан кыргыз тилине которуп жарыкка чыккан. Объектив, субъектив себептери бар. Баары бир мындай таланттарды бул биз айтып турушубуз керек. Анан эми Кармышак Ташмаев акын агай дагы чыгармасын которгон. Мен дагы ошол Ошко качан жетебиз деген ырлар жыйнаган карап отуруп, кээ бир саптарын которгон да ырлар. Мен ошондо бир ырларын котордум эле, окуп көрөйүн. Жайлашкансың ушунча терең, эң түбүнө жашырган жүрөк, сага жетип барышым үчүн өмүрүм менен жетпесе керек дейт да. Адабиятчы Сатканбай Момуналиев дагы Шавкат Рахмондун ырларын сүйүп окуйт. Жада калса ал кээ бир ырларын кыргызчага которгон. Парвоз кылып Шавкат Рахмон бүтүн өзбек she'riyat dunyosini osmonini qoplab ucha oldi va o'ziga yarasha va hammamizga yarasha katta ulkan adabiyotni bizga meros qoldirib ketdi. Zarbadan 5taga bo'lingan duh, yillarga yem bo'lgan obidalarda tinimsiz aylanar chirqiragan ruh. Шавкат Рахмон эркиндик үчүн күрөшүп өткөн. Анын айткан сөзү кылган ишине төп келгендиктен эл акынды баалайт. Акын өмүрүнүн акыркы күндөрүндө да ыр жазган. Акын көзү өтүп кеткенден соң анын ырлар жыйнагы чыгарылып, эң акыркы жараткан ырлары да ошол ыр жыйнагынан орун алган. Акын дүйнөдөн эрте кетти. Бирок анын таасирдүү сөздөрү окурмандардын жүрөгүндө узакка сактала бермекчи. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 49 сом 38 тыйынды түздү, евро 65 сом 47 тыйын, Россия рубли 1 сом 49 тыйын, өзбек суму 2 тыйын, тажик сому ise 10 сом 26 тыйынга барабар болду. Он 3 сентябрда түнкүсүн кээ бир райондордо жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаайт. Абанын температурасы Түнү Баткен областында 12, күндүзү 26 градуска чейин жылуу болсун. Ош областында түнкүсүн 16, күндүзү 28 градус болот. Жалал Абад областында да түнү 16, күндүзү 28. Нарын областында түнү 9, күндүзү 23 градуска чейин жылуу болот. Талас областында түнү 10, күндүзү 24 градуска чейин ысык. Ысык Көл областында түнү 12, күндүзү 20 градуска чейин жылуу болот. Чүй областында түнү 15, күндүзү 25 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 13 сентябрда түнү жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет, абанын температурасы түнү 15 градуска чейин, ал эми күндүзү 22 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ал эми Ош шаарында түнкүсүн жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет, абанын температурасы түнү 15, күндүзү 28 градуска чейин жетет.